Өлкөнүн аймагынан алынган соңку убакыттардагы билим жаңылыктары менен тааныштырууну баштайбыз. Студияда мен Сезим Сагынбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Окуу жылы 1-сентябрда башталат. 1200 мектепке компьютердик класстар үчүн эмеректер жеткириле баштады. Спорттун дзюдо түрү боюнча өткөн эл аралык турнирде кыргызстандык спортчулар 14 медаль утуп алышты. Оштогу бассейн көлмөлөрдө коопсуздук кандай сакталган? Бүгүнкү чыгарылышта көрө аласыздар. Абитуриенттер үчүн гранттык 608 бош орун бар. Окуу жылы 1-сентябрда башталат. Билим берүү жана илим министрлиги Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 1-августундагы номер 425 Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомуна алайык. Республикада билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде окуу жылынын узактыгынын оптималдуу мөөнөттөрүн белгилегендигин билдирет. Анда жалпы билим берүү уюмдарында башталгыч кесиптик билим берүү, орто кесиптик билим берүү уюмдарында окуу жылы 1-сентябрда башталары айтылды. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун тартибине өзгөртүүлөр киргизилди. 1200 мектепке компьютердик класстар үчүн эмеректер жеткириле баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эмеректер Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашып жаткан келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында ишке ашып, жабдыктар 1200 мектепке жана 8 педагогикалык колледжге берилет. Жогорку окуу жайларда абитуриенттер үчүн гранттык негизде 608, ал эми келишимдик негизде 66321 бош орун бар. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу сынагынын 1-туру 18 июлда башталса, 2-тур 25 июлдан 27 июлга чейин өттү. Ал эми 3-тур 1-августта башталып, 3-августта аяктады. 3-турда пландалган 1059 бюджеттик орунга 2108 абитуриент, келишимдик негиздеги 69100 орунга 4809 абитуриент кабыл алынды. Жогорку окуу жайлар гранттык негизде кабыл алууга 663, келишимдик негизде 3827 абитуриентти кабыл алууга сунуштады. 4-турга карата гранттык орундардын 87% жана келишимдик орундардын 20% толду. Президенттин чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына алайык 2022-2023 окуу жылына Кыргызстандын жогорку окуу жайларында чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздарды окутуу үчүн 75 квота бөлгөн. Ага алайык Туркияда жашаган этникалык кыргыздарга Кыргызстандан 10 бюджеттик орун бөлүндү. Ал эми Өзбекстанда жашаган этникалык кыргыздарга 25 бюджеттик орун, Кытай менен Казакстанда жашаган этникалык кыргыздарга 5 бюджеттик орун бөлүндү. Мындан сырткары Тажикстандык кыргыздар үчүн 25 бюджеттик орун бөлүнгөн. Америкалык DeVix IT мектебинин адистери Ош мамлекеттик университетинде профессордук окутуучулук курам, студенттер жана IT тармагына кызыккан жаштар менен жолугушту. Жолугушууда Америкалык DeVix IT мектебинин негиздөөчүсү, Apple компаниясынын менеджери Аскар Мусаконов IT мектеби уюштуруп жаткан окуу курсу боюнча маалымат берди. Окуу курсу IT тармагы боюнча өтөт, окутуу англис тилинде онлайн болот. Анда дүйнөлүк ири Apple, Meta, Microsoft компанияларында иштеген тажрыйбалуу адистер лекция окушат. Мөөнөтү 18 ай, учурда окуу курсуна Ош мамлекеттик университетинде кабыл алуу жүрүүдө. Окуу курсунун 1 айлык төлөмү Ош мамлекеттик университети менен Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшыргандар үчүн 210 АКШ доллары. Консорциумга кирген региондогу жогорку окуу жайларга тапшыргандар үчүн 110 АКШ долларын түзөт. Америкалык DeVix окуу жайы ушул жылдын 12 июлунда Кыргызстандык 7 жогорку окуу жай менен IT адистерин даярдоо боюнча келишимге кол койгон. Жай айында окуучулардын, жаш жеткинчектердин эс алуу убактысы бассейн жана көлмөлөрдө өтөт. Ош шаарындагы бассейндерде санитардык абал жана коопсуздук кандай сакталган? Кесиптешим Гулена Сагынбек кызынын материалында. Биз азыр Ош шаарында жайгашкан бассейндердин биринде турабыз. Азыр жайдын аптаптуу мезгилинде Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле мектеп окуучулары өздөрүнүн жайкы эс алуусун жана ошондой эле бош убактысын мына ушундай бассейндерге түшүп өткөрөт. Азыр биз көрүп турган бул бассейндин тереңдиги 1,5 метрден баштап жогорулап кетет. Буякта мен күндө келип чөмүлөм, сонун, суу таза.
Ар бир 5 күндөгүн тазалап турат. Как обычно, көлгө барам, бассейндерге түшөм, ар жакка барам, Бишкекке барам, ошол жакта салам туугандарыма. Суусу тазалыгы менен, анан ысылыгы менен. Кантип ойнотасыңар? Үй бүлөңөр менен келдиңерби же сен өзүң элеби же Үй бүлө менен келдим. Жайкы эс алуу учурунда бассейнге түшкөнү келген жарандардын көпчүлүгү окуучулар болгондугуна байланыштуу бул жерде коопсуздук жана тазалык эң мыкты каралган. Бассейндин суусу жумасына 2 ирет алмашып турат. Бул бассейндин өзгөчөлүгү бир гана көбүнчө сууларында болот. Анан бул суубуз бизде артезиан суусунан жердин түбүнөн чыгат. Дагы ошондой эле бул бассейнде тынымсыздык менен фильтрлерибиз иштейт. Жана ошондой эле атмосферасы бул жерде канча деген мына биздин адамдарды тарта турган, кызыктыра турган биздин пальмаларыбыз бар. Жана ошондой эле арчалар бар, көптөгөн мындай гүлдөр менен, жашылчалар менен тарттырат. Сууга түшүү эс алуунун жана денени чыңдоонун бир түрү катары бардык курактагы адамдарга пайдалуу. Бирок сууга түшкөн учурда сөзсүз түрдө эрежелерге көңүл буруп, туура сүзүү керек. Асылбек Абдукаримов бул бассейнде куткаруучу кызматын аркалайт. Күнүнө иш убактысы таңкы саат 10-дон кечки саат 10-го чейин уланат. Азыр сууга түшүү мезгили болгондуктан көлмөгө келгендердин саны арбын. Каарманыбыз келген коноктордун баарына көз жүгүртүп, кимдир бирөөгө көмөк керек болсо жардам берүүгө даяр. Бул жерден менин милдеттерим бул адамдарды куткаруу. Бул жерде бассейн болгондуктан бул жерде чөмүлгөн билбегендер келет, чөмүлгөн билгендер келет, жаш балдар чөгүшү мүмкүн. Ошол жакты көп көзөмөл кылабыз. Случай болгон эмес чоң бассейнде. Бассейндеги куткаруучу сууга түшүүчүлөрдүн коопсуздугуна көңүл бөлөт. Ар бир кызматтын татаал тарабы болгондой эле Асылбек мырза да өз жумушунда ар кандай кырдаалга туш болуп калат. Биринчи жардамыбыз биринчи суудан алып чыгабыз. Алып чыккандан кийин адамды бир бетине каратабыз. Каратып буту мында болуш керек. Бул биринчиси. Анан будан оорураак болуп калса, искусственное дыхание болот. Искусственное дыханияда башын бир жакка буруп, анан жерине эзебиз. Жайдын аптаптуу мезгилинде сууга түшкөндөрдүн саны арбын. Алардын көпчүлүгү окуучулар, жаш жеткинчектер. Ар бир ата-эне балдарын көлмөгө жибергенде көз салып, коопсуздукту сактоону эскертишет адистер. Гулина Сагынбек кызы, Нурзада Кулмырзаева, билим жаңылыктары, Ош шаары. АКШнын Флорида штатынын Майами шаарында спорттун дзюдо түрү боюнча өткөн эл аралык турнирде кыргызстандык спортчулар 14 медаль утуп алышты. Турнирге өлкөбүздүн атынан 9 спортчу жана 2 машыктыруучу катышкан. Анын ичинде Ош шаарынан барган курама команданын капчыгында жалпысынан 12 медаль бар. Спортчулардын жеңиши, кубанычы кеңки сюжетте. Бир эле мелдеште 3 түрдүү салмак категориясында тең 3 алтын медаль алып, кубанычы койнуна батпаган Акмаржан Турдажиева турнирге жарым жыл убактын арнаган. Ал Кыргызстандын атынан АКШга барган курама командадагы жалгыз кыз. Балбан кыз 3 беттеште тең атаандашына моюн сунбастан татыктуу жеңишти багындырып келди. Мен спортко келгениме тайнем менен апам алып келген. Биз бул соревнованияга жарым жыл даярдандык. Жеңгенде мен аябай кубандым. Акмаржан кичинекейинен тайнесинин колунда өскөн. Аталган спорттун түрүнө келишине да дал ушул инсан себепкер. Неберемин жеңиши мен күттүм. Себеби мен шенеттилем небереме. Мен неберем Акмаржан. Сол Америкага барып 3 алтын медаль алды дегенде ыйладым. Сүйүнгөнүмдөн. Мен аябай толкунуп турам. Ошо кызымдын жеңишке жеткени. Ал эми Нурмухаммед Муратов болсо аталган турнирде 2 салмак категориясында катышып, экөөндө тең коло медалдын ээси болууга жетишти. Ал буга чейин да Азия өлкөлөрүнө, Тажикстан, Россия, Өзбекстан мамлекеттеринде өткөрүлгөн турнирлерге барып, ийгилик менен кайткан. Келечекте спортчу Олимпиада чемпиону болууну каалайт. Албетте, даярдык өтө кыйын болгон. Көп даярданганбыз. Бул соревнованияга биз жөн-жөн барган жокпуз. Бул соревнованияга биз Парижде 2028 Олимпиада болот, ал Америкада болот, Лос-Анджелес шаарында. Биз ошо Олимпиадага лицензия алганы аракет кылабыз кийинки жылы. Бул ал жака кругозор ачканы барганбыз.
Нурмухаммеддин ар бир ийгилиги үчүн мектебиндеги мугалимдер да кубанышат. Окууда да предметтик олимпиадаларга катышып, өзгөчө англис тили жана математика сабактарын сүйүп окуйт. Нурмухаммед Атабаев атындагы орто мектебинде окуйт. Быйыл 10 класс болуп калды. Нурмухаммед быйыл 10 класста окуп, ал тартиби аябай жакшы. Окууда дагы чоң-чоң жетишкендиктерге жетишип турат. Анан биз Нурмухаммеддин бул биринчи эле ийгилиги эмес, бир канча ийгиликтерге жетишкен, буга чейин дагы алтын, күмүш медалдардын ээси болгон. Азыркы учурда ушул Америкага барып, коло медалдын ээси болуп келүүдө. Спортчунун ар бир ийгилигинин аркасында тынымсыз аракет, умтулуу, ишеним жана албетте машыктыруучунун эбегейсиз зор салымы жатат. Ош шаарынан барган 7 спортчуну шаардагы спорт клубдун башкы машыктыруучусу Илимбек Аттукуров даярдаган. Өз шакирттеринин жеңишине жетин албай кубанган машыктыруучу биринчи кезекте ишеним жана колдоо үчүн спортчулардын ата-энелерине ыраазычылыгын билдирди. 7 бала эмне үчүн 12 медаль алып келди, ал дагы тактоо иретинде айтып коеюн. Ал жакта ушундай шарттар бар экен. Bir bala 2 весовой категорияга күрөшсө болот экен да. Бир балабызды 3 веске койдук, бирөөсүн 2 өнө койдук. Бир ошентип атып, жалпы биз Ош шаарында 12 медаль менен келдик. Бул мен ойлойм жалпы Ош шаарыбыздын, жалпы Кыргызстаныбыздын жеңиши. Буюрса ушун темптен жазбашыбыз керек. Буюрса келечекте Олимпиада оюндары ушул 2028 Америка өлкөсүндө өтөт экен. Ошон үчүн да бардык десек болот. Анткени мына ушул биз алып барган балдар 2028ге барып, ошо кичинекей балдар жашы келип калат, Кудай буйрса лицензия алып калса, Олимпиаданы бир аз болсо да оңоюраак багындыра алышат. Сезим Сагынбекова, Элер Байназаров, Зиягүл Жумабаева, билим жаңылыктары Ош шаары. Ушуну менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.